армия ушундай болот турбайбы, өлдүк деп. Даана суук жерге барыппыз. Анан баргандан кийин ошол мен мындай эмем бар болчу, кийин тамаша кылып айткам. Баргандан кийин ал жерден сурап экен, сен эме канчанчы размергесиң, ал эле була деп экен. Башты тапыратып баняга алып кирди, дагы гражданский кийимибизди чечтик. Баняга киргизди. Киргизсе мен бияктагыдай эле кыйратып шашпай жөнөрөт окшойт деп, мына башымды самданча болбой башкача ар жагына чыгарып коюп. Ар жагына чыгара алсам эле кийимдерди ыргытып эле коет экен. Сурайт да сен мен. Аны шымды кийсем көкүрөмөн келип калды да. Анан могу жем бекем курчап туруп, эки чөнтөөнөн эки колду чыгарып алдым. Костюмду кийсем тиземен ылдый түшүп калды. Эки бүктөп туруп курчанып алдым. Анан кийин эме өтүк жетпей калды магачы. Айылдан кийип барганда жука ботинка бар болчу. Ошо менен бир 2 жумадай жүрдүм да. Өтүк кайран нема болчу. Ичинен чыгарган жок немеденчи, бирок ошо өтүк немеси жетишпей калдыбы же. Анан кийин өтүк тап келип туруп бирини берди. Өзүм 39 кем. Мага 41 ушундай 42 размерде өтүк берип койду. Берди, өтүктү ыргытып койду баягыдай элечи. Мен аны кийген жокмун, түшүп алдым да ичинечи. Анын кызык жери мындай болчу. Армияда катар турганда мынтип айтат да, бири-бириңерге түз туруш үчүн көкүрөгүңөрдү ченеп тургула дейт. Бири-бириң көкүрөгүң, 4-нчы адамдын көкүрөгү көрүнүп туруш керек. Ушуна түз болосуң деп. Анан мен кыймыл элге түз болоюн деп, мындай элге минтип көкүрөгүм ченеп турсам эле, командир мага кыйкырат да. Кудайбергенов, что ты со строя вышел деп ойланам. Не устроен чыгып кеткен. Мындай карасам, элдин өтүгү түпскөлү, мен өтүгүм чыгып калат экен да. Анан мен элге өтүгүмдү түстөсөм, өзүм стройдон чыгып калам да. Чоң өтүк да. Бирок мага жакшы жери мындай. Биринчи күнү эле ушундай кызыктарга бай болуп турду, байке. Жакшы жери мындай болчу. Биз жалантип эртең менен таң атпай саат ошол 5те тургузуп алып туруп 7 километр ипподром, танкодромго алып барат эле да. Жөө жүгүртүп барат эле. 7 километр. Ошондо жөө жүгүрүп кетип атканда элдер кар да эшикте. Элдер монтип жүгүрүшүп аябай чарчайт эле. Меники жакшы болчу. Чоң өтүктүн пайдасы мындай. Лыжа тепкендей кетер. Лыжа тепкендей чыгып алып, эпте дөңгө чыгып алсам өтүк отуруп алып, чыгып кетип кала берет элем да.